Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Россия Федерациясында 2025 жылы 4 мыйзам күчүнө кирип, 4 мыйзам миграция жаатында иштей баштайт. Ошол боюнча бүгүн сөз болмокчу. Сөз баштаардын астында биздин YouTube каналды жана Telegram каналды катталып достор менен бөлүшүп коюңуздар. Себептеген эң актуалдуу жаңылыктар ушул жерде болот. Ар бир мекендешке тиешелүү. Балким ошол мыйзам силерге кереги жок болсо, балким силердин тааныштарыңарга керек, досторуңарга керек, Россияда иштеп жаткан туугандарыңарга керек, ошолорго да бөлүшүп, ссылкасын да бөлүшүп коюңуздар. Telegram каналга катталып коюңуздар. YouTube VPN иштеп калды, ошон үчүн ар бир видеону биринчи Telegram каналга жүктөйбүз, анан YouTube каналга жана башка соц тармактарга жүктөп турабыз. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 2024 жылы миграция жаатында биздин эсеп менен 30дан ашык миграция жаатында мыйзамдар кабыл алынып, жана мыйзамдарга өзгөртүү кириптир. Анын баарына токтолбой эле коелу, эң негизгиси 4 мыйзам ошо биздин жарандарга, кыргызстандыктарга керектүү мыйзамдар. Биринчи мыйзам 1 январдан баштап иштей баштады. Бул Россия Федерациясына кирип атканда, эгерде частный визит деп кирсеңиздер, силер болгону 90 күн 1 жылдын ичинде жүрө аласыңар. 90 күндү бөлүп жүрсө болот. Көбүр мекендештер Кыргызстанда бизнес менен алектенет, Россияга кирип товар өткөрүп, товар алып кайра кетет, частный визит менен кирет дагы, частный визит менен чыгат. Эң негизгиси 10 күн жүрөбү кайра чыгып кетип, 2 жума жүрөбү кайра чыгып кетип, 1 ай жүрөбү кайра чыгып кетип, баш аягы 90 күндөн ашык жүрө албайт. Ошондой максат менен цель въезда эгерде частный болсо. Ошон үчүн 90 күнгө жакындап атканда ошол мекендештер сөзсүз түрдө эске алыңыздар. Андан тышкары болсо, эгерде 90 күндөн ашык жүрүп калсаңыздар, 90 күнгө жеткирбей чыгасыңар дагы, кайра цель въезда, указывайте работа деп туруп кирсеңиздер дагы 1 жылдан ашык, 1 жылда жүрө аласыңар. Бирок аны үчүн сөзсүз түрдө эмгек келишим керек, эмгек келишим түзүп алыңыздар. Жумуш берүүчү менен же болбосо Россиянын жараны менен тааныштар бар, туугандар бар, ошол менен гражданско правовой договор түзүп алып туруп, ошонун негизинде жүрө берсеңиздер болот. Бул кичинекей лайфхак силер үчүн. Экинчи мыйзам Россия Федерациясында былтыр декабрь айынан баштап аэропортто Москва жана Оренбург областында Маштакова авто бекетинде чет элдик жарандар кирип атканда сөзсүз түрдө биометрика сүрөткө тартуу жана отпечатки пальцев ман-жай издерин тапшыруу болчу эле. Ошо боюнча азыр жаз айынан баштап бүт Россия боюнча иштей баштайт. Региондорго учкан жарандар бар, Сочиге, Новосибирск, Самара, Казань, ошол ар бир жерден сөзсүз чет элдик жарандар ошо биометрика берет. Анын эч кандай коркунучу жок. Таможенный процедура өтүп атканда эле, паспортты берип атканда эле болгону 30 эле секунд талап кылат. Ошол жерге туруп эле сүрөткө түшүп, ошол жерден автоматтык түрдө тартат, ман-жай изин тапшыртыр, кадимкидей цель въезданы айтып эле өтүп кетип бересиздер. Эч кандай коркунуч жок, эч кандай кыйынчылык жок. Бул дүйнөлүк практика. Андан тышкары 3-чү мыйзам. 3-чү мыйзам болсо 5 февралдан баштап Россия Федерациясында сот органдары чет элдик жарандарды миграция жаатында эгерде правонарушение кылса, анда депортация жана выдворение кыла албайт. Бул функция эми Ички иштер министрлигине полиция кызматкерлерине өттү. Эгерде силер ошо регистрацияңар жок болсо, документтериңер жок болсо, МВД өзүнүн базасынан текшерип туруп, мурдагыдай сотко алып барып отурбай эле, өздөрү эле 48 саат ичинде чечим чыгартып, силерде депортация же выдворение кылууга толук акысы бар. Ошол себептен документтерди тууралаңыздар. Дагы бир жолу айтабыз, эң негизги документ бул эмгек келишим. Ошол документтерди туралагандан кийин жашынакай коркпой этпей жүрө бересиңер. Бул жаатынан бир четинен жакшы, себептеген узун процедура болуп, кээ бир жерде сотторду билебиз кандай өтөт. Толтура кишини киргизип туруп эле соттун чечимин тез чыгарып туруп эле колуна карматып эле депортация кылып салат. Бул жерден полиция кызматкерлеринде эми кээ бир жерден коррупция жаралат, бирок кээ бир жерден ошо полиция кызматкерлери менен адамдык фактору сүйлөшүп, бетме-бет жүзмө-жүз көрүшүп, балким чын эле легалдуу эмес болсо, ошол жаран багы сүйлөшүп полиция менен убакыт алып, мөөнөт алып, менин оюмча түшүндүңөр деп ойлойм, ошентип чыгууга мүмкүнчүлүк болот. Эми ар бир мыйзамдын өзүнүн плюсу дагы бар, минусу дагы бар, ошону жакшы жагынан көрүүгө аракет кылабыз. 4-чү мыйзам 2025 жылдын жаз айынан баштап
кичинекей балдарды мектеп окуучуларын окууга тапшырардын астында сөзсүз түрдө орус тилди билүү боюнча экзамен берүү бул сөзсүз абзел болуп калды. Былтыр чоң көйгөй жаралган кичинекей балдарды мектепке орноштура албай, же moz.ru иштебейт, же госуслуга иштебейт, документтерди алып барса же кабыл албайт, мектеп директорлори ошо только портал аркылуу деп коет, ошо чет элдик жарандарды алууга аябай чоң искусственный, мындайча айтканда чоң проблемалар жаратылган. Эми бул жыл болсо орус тили билүүсү абзелдеп атат. Ошол себептен орус тили кичинекей балдарды сөзсүз түрдө үйрөтүп баштагыла, репетитор алгыла, китеп окуткула, себептен экзамен бере албаса эч кандай жардам болбой калат. Ушул жаатынан биз Кыргыз диаспора кеңеши билим берүү биздин комитетибиз бар. Ошол комитетте Талайкүл деген айым орус тили боюнча курстарды өткөзөт. Балдарыңызды окутсаңыз болот. Телефон номерин айта кетейин. +7 995 904 2006. Талайкүл деген айым биздин диаспорада билим берүү комитетинин жетекчиси. Кайрылыңыздар, курска жазылыңыздар, орус тилде кичинекей балдарыңызды үйрөтүңүздөр. Буга чейинки тапшырган мектеп окуучулары орус тил боюнча экзамен бербейт. Эгерде былтыр мурдагы жылы балдарыңар мектепте окуп атса, эч кандай сарсана болбой эле койгула, алар окуй берет. Ошо урматтуу мекендештер, негизи эле ошо 4 мыйзам иштеп атат. Ошонун бүт баарын эске алыңыздар, ар бир мыйзамды сактаңыздар. Урматтуу мекендештер, жарнама катары айта кетейин, Кыргызстанга барыбыз эле жүк жөнөтөбүз, дары-дармек жөнөтөбүз, кичинекей кагаз жөнөтөбүз, анан аэропортко барып жалдырайбыз мекендештерден. Ошо жалдырап эле Осман экспресс деген уюм бар, Волгоградский проспектте, 1-выходта, метродон эле 50 метр. Ошол жака барсаңыздар 600 рубльдан ашык алат, 600 рубль алат. Кыргызстанга бир күндө ар бир аймагына жеткизип берет. Телефон номерлери болсо +7 903 146 0003. Осман экспресс деген уюм, диаспорадан келдик деп документтериңерди, дары-дармектерди, буюмдарды берип ийсеңиздер болот. Сак саламат болуңуздар. Суроолор болсо, ошо биздин YouTube каналга, сөзсүз түрдө YouTube каналынын астында комментарий жазып коюңуздар. Ошо боюнча дагы суроолорго силерге жооп берип турабыз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Барыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер.